Мыйзам долбоорунда жазып атасыздар, министрликтердин, административдик ведомстволордун чечимдерин аткаруу мамлекеттик администрация милдеттүү депчи. Бизде 50-60 жергиликтүү органдар бар, мамлекеттик орган бар. Ошол кандай иштейт экен практика жүзүндө? Кандай ойлойсуздар? Бүгүнкү күнү деле алар милдеттүү түрдө кабыл алынган нормативдик правовых актылардын баарын аткарууга тийиш. Бирок ошонун координациясын анан жана кадровый саясатты чогуу бергендиктен бир кишиден сурайлы деп атабыз ошо территорияда. Акылбек Сөнбекчи, министрликтердин чечимдери нормативдик правовый акт эмес. Нормативдик правовой актыларды бүгүн сиз экөөбүз чогуу киргизип койгонбуз, өкмөт гана чыгара алат. Бирок ошо өкмөт бүгүнкү күнү тилекке каршы сиз экөөбүз кеткенден кийин айрым укуктарын кайра министрлик ведомстволорго берип коюптур. Закон о нормативно-правовых актах позволяет нормотворчество передать деп, мисалы ошол эле Минфинге берип койгон госзакупка боюнча инструкциянын баарын өзүлөрү бекитип эле Кыргызстан боюнча иштетип атышат да. Биз буга кайра ордуна келтиребиз го, экинчи окууга келгенге чейин. 50-60 орган бар да, алар чечимдин ар бирин аткарабы же жеринде саясат жүргүзөбү акимчи? Жок, эгерде ошо территорияга тиешеси болсо, ошол эле жер боюнча агентствонун чечими болсо, анда ошонун инструкциясын, ошонун положениясы менен иштөөгө алар милдеттүү да. Бизде федеративный өлкө эмес да, бизде унитарный государство, өкмөт кабыл алынган регистрация Минюсттан өткөн нормативдик укуктук актылар биздин территориянын баарында иштеш керек да. Эгер ошондой болсо да, ушуну бир карасак экинчи окуугачы. Экинчиси, коллегиянын мүчөсү болуп, айылдык кеңештин төрагасы, айыл өкмөт башчысы болот деп жазып атасыздар жаңы норманынчы. Бизден конституциялык принцип бар, 3-статьяда турат. Мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алчынча башкаруунун функциялары так ажыратылган деп. Ошого каршы келип калбайбы? Эми бул жерден урматтуу депутат Нурбек Темирбекович дагы көтөрүп кетти. Биз ушу коллегия деген органды бир мурунку жат нерселерди ар бир акимдер тыңыраак, кыйыныраак чыккандар, же болбосо ошол жерде урусу чоңдун өкүлү күч болуп кетпесин деп, анан ушу коллегиальный органды ойлоп таптык. Анан баары болбойт. Ал жерде ошо коллегиянын айрым ротациянын деңгээлинде советтин төрагалары, анан айылда өкмөттүн башчылары болот деген норманы киргизип атабыз. Экинчи окууга карап көрөйлү. Айылдык кеңештин төрагалары кирбейт десеңиз, анда алып коелу. Коллегия сөзсүз болуш керек, ал иштеш керек. Бирок өз алдынча башкаруу менен аралаштырганда дагы кичине этият мамиле кылсак да. Анан кийин дагы жаңы норма кирип атасыздар. Жергиликтүү мамлекеттик администрация өзүнүн социалдык экономикалык программасын, өнүгүү программасын бекитет деп. Өзү бекитип, анан өзүнө өзү отчет бере береби? Кандай болот бул андачы? Бул комитеттен дагы сиз айттыңыз, бул боюнча биз сиздин сунушуңузга макулбуз. Өкмөт бекитип бериш керек. Анан жылына бир жолу отчетту карап, ошо социалдык экономикалык региондун программасы аткарылса, аким иштеп кала бериш керек. Эгерде аткарылбаса, анда жумуштан бошотулуш керек. Сөзсүз түрдө өкмөт бекитип берсин ал программачы, өкмөттүн астында отчет берсин вертикаль мененчи. Өзүнө өзү бекитип, өзүнө отчет берген болбой калат да. Анан мына жер боюнча дагы норма кирип атабыз. Каршылык жок, бир саясат болсун, бирок мында практика жүзүндө кандай иштейт? Кээ бир райондор бар, 20дан айыл өкмөтү бар. Кээ бир айыл өкмөттүн 500 кишиси бар, кээ биринин 50 000 кишиси бар. 50 000 кишиси бар айыл өкмөт ушу жер алып иштетем деп 5 жылдап кезекке турат. Аким ошолорду кандай успевать этет деп атам да, кантип практика жүзүндө ишке алып барат ошону? Бүгүнкү күнү акимияттардын астында өзүңүздөр билесиздер, закон о недропользованияга биз өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошо боюнча жана кум шагыл таштарды, же болбосо өзүнүн карамагындагы кайсы бир жерлер боло турган болсо, ошолорду бөлүп берүүдө ошондой комиссия иштеп атат. Биз ойлоп атабыз, ушу комиссиянын негизинде айыл өкмөттөрү менен чогуу иштешет. Айыл өкмөттөргө биз ошо ФПСтин жеринен болобу, же болбосо кайсы жерден бир сборлор болобу, алардын баары ошо территориядагы айыл өкмөттүн киреше бөлүгүндө барат деп так жазып койдук да биз. Ошон үчүн айыл өкмөт дагы, аким дагы согласованный иштешет деген ой пикирибиз бар. Акылбек Сөнбек, сиз билесиз, биз мындай комиссия түзүп да бөлүп көргөнбүз да, өткөнбүз буга чейин болгон. Анан азыр айыл өкмөттүн бир гана ошол ырчак болуп атат, ушу жеримди бөлүп бергенде иштетсе мындай депчи. Анан ошо такыр айыл өкмөттөрүн чүрүп албайлы да, аброюнчу такыр эч ким болуп эле алам, эмне эчтеке кылар иш калбай калбаса болушун бир карасак да. Анан дагы акыркы эме, мына мамлекеттик кызматкерлер депутат боло албайт, жергиликтүү кеңештик, муниципалдык кызматкер боло алат деген норма кирип атат да.
10 секунд. Ушуну кандай деп ойлойсуздар? Я мамлекеттик кызматкер боло албай калабы? Эми акыркы чечим парламенттин артында калат. Парламент кандай деп 3-чү окууда бекитип берсе, ошондон кийин анан бул нормалар ишке кире баштайт го деп. Баарына эле уруксат берелик, уруксат берсек, бербесек бербейлик. Муниципал кызматкер өзүнүн аткарган ишин өзүнүн гана отчетун алып калабы. Эми бүгүнкү күнү тилекке каршы биз конституцияга жазып койбодукпу. Премьер-министр, первый вице деле парламентке депутат болот, өзүнүн программасын өзү бекитип, өзү баа берип, өзү жыргап жүрө берет деп. Анан почему айыл өкмөттү андай кылбашыбыз керек?